Мен Шорокова Алтынчач Абдибахаповна номер 5 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалим болуп эмгектенип келүүдөмүн. Мугалим бул ширин тилдүү акын, даңазалуу актер, тажрыйбалуу психолог, балдардын ишенимдүү сырдашы жана чыныгы досу. Элибиздин улуу педагогу профессор, жазуучу Сулайман Рыспаевдин мугалим уул баланы тарбиялап жатып, улутту тарбиялайт экен. Кыз баланы тарбиялап жатып, кылымдын жолун чабат экен. Улуттун уул кызы мугалимден адам болот экен деген учкул ойлору жан дүйнөмдө кыттай уюп, келечек муундар алдында жоопкерчилигим чоң экенин жон терим менен сезип келем. Санаамда сабак, оюмда сенсиң окуучум. Желбиретип туу туткан, ай ааламга нур чачырап туубуздан, солкулдатып жүрөгүмдө күнөтөн, солуп турат жүрөгүмдө Кыргызстан. Саламат сержеге. Маңайга жакшы бада? Эң сонун. Балдар, бүгүнкү сабакты баштаардан мурда акылман ата менен акылман эненин насаат сөздөрү кулаңдарга көмүштүрүп алышсын. Адегиси көңүлүм бар. Уккун балам, асыл таштан, акыл жаштан, атанын сөзү, акылдын көзү, ата журтуңду сакта, кутман элиңди баркта. Ата бабаң өткөн жериңди сүй, түптүү кыргыз элиңди сүй, элиң сүйгөн эне тилиңди сүй, ата мекенге, элге, эне тилге, кошой бакай манасатаңдай күй. Балдар, мына азыр эле баарыбыз акылга дыйкан акылман атанын, мээрими көлдөй акылман эненин насаат сөздөрүнө күбө болдук. Бул айтылган насаат сөздөр ар бирибиздин жүрөгүбүздүн түпкүрүнөн орун алып, бул насааттарды аткаруу баарыбыздын ыйык милдетибиз, балдар. Эми балдар, көңүлүңөрдү доскага бурабын. Бул жерде элди даттаган макалдар жазылып турат. Кана баарыбыз бирге окуйбуз. Eli bardın jeri var, jeri bardın jereği var. Elin güçlü olsa, sen de güçlü olursun. Elin suygun er olur, jerin suygun dirgan olur. El şu kızmak kılgan, elin жүрөгүндө жашайт. Жашайт эмеспи? Балдар, кандай ойлойсуңар? Бул макалдардын мааниси эмне жөнүндө болуп жатат? Бул макалдар мекен жөнүндө болуп жатат. Жакшы, мекен, эл жөнүндө болуп жатат. Жакшы, жакшы. Бул эл жөнүндө, мекен жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө болуп жатат. Туура айтасыңар, балдар. Демек, балдар, бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыздын темасы элим деп согот, жүрөгүм деп аталат. Кымбаттуу окуучуларым, бүгүн мен силер менен ушундай мааниси терең темада жолугушуп жатканыма аябай кубанычтамын. Балдар, элим деп согот, жүрөгүм деген сөз бул жөн гана сап эмес, бул улутубуздун духу, ата бабаларыбыздын мурасы жана ошондой эле ар бирибиздин элибизге болгон сүйүүбүздүн белгиси. Балдар, айткылачы, эл деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр? Асия, Белгилүү бир өлкөнүн бүткүл калкы эл болот эмеспи? Белгилүү бир өлкөнүн бүткүл калкы эл болот эмеспи, балдар? Дагы ким кандай ойлойт? Сабина. Көптөгөн уруулардын топтогу улуттун жалпы курамы эл болот эмеспи, эже? Азаматсыз, туура айтасыңар, балдар. Эми ошол эл жашаган аймак эмне деп аталат? Мекен деп аталат, эже. Мекен деп аталат. Мекен бул бизге тагдыр тарабынан берилген эң бийик белек. Ал биздин асыл тоолорубуз, шаркырап аккан сууларыбыз, тунук көлдөрүбүз, каада салтыбыз, элибиздин маданияты, эне тилибиз баары элибиздин ырыс бешиги эмеспи? Бүгүн биз ушул темада
силер менен балдар жүрөктөгү болгон сезимдерибизди талкуулайбыз. Эң ириде өзүңдүн киндик кан тамган жериң тууралуу ойлонгондо жалпы дүйнө тууралуу ойлоносуң деген улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар эмеспи балдар? Мен ишенем, силердин дагы жүрөгүңөрдө элге, мекенге болгон чексиз сүйүү жашап турат. Андыктан балдар, бул сабакта ар бириңердин ойлоруңар, үмүтүңөр, келечегиңер, элге кызмат кылуу жөнүндө, ата журтту кантип өнүктүрүү жөнүндө бүгүн талкуулайбыз балдар. Кыргызстандын келечеги. Келгиле балдар, бул сабагыбыз биздин дагы мекенчилдик сезимдерибизди дагы да болсо күчөтүүгө, элибиздин жаркын келечеги үчүн жоопкерчиликти сезүүгө чакырсын. Биздин жоопкерчилик. Балдар, кыргыз элинин улуулугун, кыргыз жеринин сулуулугун, алп манаспай дастанды жараткан эне тилибиз жөнүндө, элибиздин каада салттары, улуттук оюндары, маданияты, үрп-адаты жөнүндө силер менен жанаган бери сөз кылып жатабыз балдар. Эми айткылачы, акындардын ырларынан айта аласыңарбы? Жерибизди даттаган ырлардан, элдик макалдардан кана? Эжеке, мен айтсам болобу? Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп бир эмгек, ар күн сайын чоң казатка аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын. Эзелкемин, келечекмин, максатмын. Кылыдагы кыйшайганын каалабай, кырчылдаган кыргыз деген жакшатын. Эл жөнүндө макалдардан билесиңерби? Расул, Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт. Мунанбек, Бата менен эл көгөрөт. бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Туура айтасың. Адахан. Эли бардын жери бар, жери бардын желеги бар. Туура айтасың. Адахан. Элин сүйгөн эл болор, жерин сүйгөн дыйкан болор. Бүгүн сабагыбыздын эң негизи өзөгүн түзүп жаткан сөз бул элим деген сөз. Ошондуктан элим деген сөздү силер кандай чечмелейсиңер? Бул сөздү чечмелеш үчүн мен силерге кызыктуу оюн түзүп келгенмин. Ал үчүн мага кана ким келет экен жардамга? Азыр мага бул сөздүн чечмелеш үчүн кана ким жардамга келет болду экен? Тахмина келет экен. Тахмина, келе кой. Батыраак мындайбыз. Элим деген сөзү кандай түшүнөсүң? Элим деген сөз менин элимдеги мааниден колдонулат жана жердештерим бул сөз өз өлкөсүн, маданиятын, тарыхын жана жалпы элин сыйлоо, урматтоо, сүйүү маанисин билдирет. Азаматсың. Ана дагы ким жардамга келет болсо экен? Кыргыз элинде кылычынан кан тамгандын, кенинен бал тамган жигиттер деген макал бар. Кыргыз эли сөзгө чебер, сөз баккан, макалы менен тарбиялай алган инсандарды чечендер деп аташкан балдар. Эмесе азыр кыргыз элинин макалдарын сүрөттөр аркылуу табабыз. Бул оюндун аты чечендер деп аталат. Эгерде бул оюнда ким кыргыз элинин макалын сүрөттөр аркылуу көп табылса, ошол окуучу чечен болот. Анда оюнду баштадык балдар. Даярсыңарбы? Ооба. Биринчи тапшырма кетти балдар. Баары сүрөткө көңүлүбүздү бөлөбүз. Кыргыз макалын табабыз. Кана? Мен онча
эли үчүн арнаган кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө салым кошкон биздин инсандарыбыз эң эле көп. Элиң үчүн кызмат кылсаң, эл сени баалайт демекчи. Алардын ысымдары түгөлүктүү, эмгектери даңктуу. Мына ушул бүгүн силер менен элибиз жөнүндө, элибиздин түптөлүшүнө салым кошкон, мамлекетибиздин түптөлүшүнө салым кошкон аталарыбыз жөнүндө, каада салттарыбыз жөнүндө, улуттук мурастарыбыз жөнүндө сөз кылдык. Мына ушунун негизинде мен силерге окурмандык сабаттуулугуңарды текшерүү боюнча тест даярдап берген балдар. Деп согот жүрөгүм деген тема бул бүгүнкү эле сабакта эмес, бул биздин ар бир сабагыбызда сөз боло бере турган улуу тема. Ар бир адамдын жүрөгү эли, мекени үчүн согот. Элге болгон сүйүү бул жөн гана сөз эмес, чыныгы мекенчилдик иш-аракеттер менен далилдениш керек. Чыныгы патриот бул ураан чакырган адам эмес, бул иш жүзүнө эли үчүн, жери үчүн эмгек кылып көрсөтө алган адам гана чыныгы патриот адам. Эгерде ар бирибиз жүрөгүбүздү эл үчүн, мекен үчүн жүрөгүбүздүн согушуна арнасак, анда Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Келгиле балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктап жатып, биз дагы жүрөгүбүздү өзүбүздүн мекенибизге, элибизге арнайлы. Мекеним, сага келдим. Алоолонгон, от болуп күйүш үчүн, азабыңды түбүнөн билиш үчүн. Жетпесем да баркыңа чанып кетпей, кандай болсоң, ошондой сүйүш үчүн. Эх, мекеним, сага келдим. Жамгырыңа чыланып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга, келиш керек өзүңө ар бир кыргыз. Кыйын күндө кармаган туу колуна. Эй Кыргызстан, мен сага келдим. Кычыраган суугуңа тоңуш үчүн, кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн, сен деп келген сапардан артка кайтпайм, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Бул жолумда чалыгып чарчабаймын, аманатың талаага таштабаймын. Сөз беремин күн түнү кызмат кылып, ар ишимди аттең деп баштабайм. Ар бир